Кыргызда чындыкты далилдеген макал-лакаптар көп. Алардын бири биздин учурдагы абалыбызга дал келген ата-бабаларыбыздын кедей мамлекеттин эли саясатчы, бай мамлекеттин эли саякатчы деген улуу сөздөрүнүн бири. Мына ушул макалда айтылгандай, сунсак колубузга айга жетпей, башка бай мамлекеттерге көз артып, саясатчы катары сүйлөп олтурган чагыбыз. Өлкөбүздөгү элдин оозуна алынган саясатчыларыбыздын катарын толуктаган инсандардын каймана аттарын тизмектеп өтөлү. Азимбек Бекназаров, Иштерман бульдозер. 2005 жылкы элдин төңкөрүштө жана 2010 жылкы элдик революцияда элдин алдында болгон адамдардын алдыңкы сабында жүргөн. Бульдозер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин саясатына каршы тургандардын арасында ар дайым активдүү иш алып баргандыктан ага бульдозер деген каймана ат беришкен. Азимбек Бекназаровго Иштерман деген каймана атты бульдозер каймана атка чейин эле өз айылдаштары беришкен. Жанар Акаев, Балашка. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевга Балашка деп ким койгон? Жанар Акаев бизге өнүккөнгө тоскоол болгонго эмне залакасы бар деп айткан сөзүнө экс-президент Алмазбек Атамбаев ал Балашка билбейт го. Анткени анын каражатын шайлоодо биз көтөрүп бергенбиз деп айткан жери бар. Ал эми Жанар Акаев болгон чындыкты кайсы партияга болбосун чындык сынын айтып келе жатат. Өмүрбек Текебаев, Теке. Өмүрбек Текебаевга кодулдар Теке деген каймана атты ыйгарышкан. Бул менен кодулдар өлкөдөгү саясатты тамаша түрүндө элге жеткиргенге аракет кылышкан. Кодулдардын айткандарына маани берсек, Текеси жок эле жанагы кой дегендерин башкалар ар тарапка айдап айланбаш кылып бүтүрүштү. Мелис Турганбаев, Мелис Байке. Мелис Турганбаев Ички иштер министрлигинин башкарып турганда Мелис Байке деген каймана аттуу болду. Бир аял майы кызматкерлерине баш ийби автоунаасын токтотпой качып кеткен. Майы кызматкерлери кубала барып кармаганда ал Мелис Байкелеп телефон чалып майы кызматкерлерин коркуткан. Анан Мелис Байкеси ал кызды тааныбайм деп айткан жери бар. Ошондон кийин майы кызматкери же милиция кызматкерлери текшергенде Мелис Байкеңи айтасыңбы деп калышкан. Албек Ибраимов, Т9. Албек Ибраимов Бишкек шаарынын мурдагы мэри Т9 деген каймана атты өзү ыйгарып алган. Мэрлик кызматка талапкер болуп жатканда кыргыз тилинен экзамен тапшырып ката жазып алып Т9ке шылтап, болбосо ката жазбайт болчумун деп актангандан кийин Т9 деген каймана атка татыктуу болгон. Матраимов Раимбек, Раим миллион. Матраимов Раимбек ушул кезге чейин бажы кызматынын орун басары болуп иштеп келген. Матраимов Раимбек Кыргызстан байларынын арасында аты аталып жүрөт. Раим миллион деген каймана аты саясатчылар берген деп жүрөт. Саясатчылардын айтып жүргөнүнө караганда, ал кайсыл бийлик болбосун миллион берип, өз каалаганын кылат деп айтышкан. Мына ошондон улам Раим миллион каймана атка конгон. Жылдыз Мусабекова, мен Атбашинская. Депутат Жылдыз Мусабекованын журналист Үпөл Анаркулованын абийирине шек келтирип, телефондон 10 эркекке салып берип зордуктатам деген коркутканы жарыяланган. Эгер сен билбесең, мен Атбашинская деп өзүнө каймана ат кылып алды. Мусабекова журналистке андай коркутуу сөздөрүн айтпаганын, аудио жазуу монтаж экенин айткан. Ал эми Анаркулова аудио жазуу монтаждалбаганын, сүйлөшүү түз эле телефонго жазылганын билдирген. Өмүрбек Субаналиев, комиссар Катани. Өмүрбек Субаналиев өз ыктыяры менен террористтер менен сүйлөшүүгө барган Кыргызстандагы жападан жалгыз милиция кызматкери. Ал террористтин колунан жасалма бомбаны жулуп алып, 10 адамдын өмүрүн сактап калган. Өмүрбек Субаналиев өзүнүн кол алдындагы кызматкерди сойку менен иш бөлмөсүндө көрүп алып сабап салган. Кызматтык абалын кыянаттык менен колдонду деп айыпталып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ысык Көл облусундагы көрүнүктүү атка минерлердин баласын баңгиза саткандыгы үчүн административдик басымга карабай камакка киргизген. Субаналиев менен бирге иштегендер аны колдоп, мафияны колдонгондор кетсин деп пикетке чыгышкан. Ошондон улам Өмүрбек Субаналиев комиссар Катани деген атка конгон. Азыркы убакта Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары. Алтынбек Сулайманов, Челюст. Бирбол фракциясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов эл көйгөйүн көтөрүү менен эле чектелбей, спорт жагынан да өзүн жакшы көрсөтүп келет. Спорт дүйнөсүндө Сулайманов Челюст деген каймана атка конгон. Икрамжан Илмиянов, Шопур. Икрамжан Илмияновду кимдер билбейт. Мына ушул кишинин элдер Шопур деген каймана аты менен да таанышат. Илмияновго Шопур деген ат бекеринен берилип калбаганы анык. Анткени Илмиянов Алмазбек Атамбаевге Шопур болуп кызматка келип, президенттин кеңешчиси кызматына чейин жеткен. Андан сырткары коомчулукта Илмиянов саясатты көзөмөлдөйт экен деген да айын кептер жүрөт.
Жантөрө Сатыбалдиев, совхоз. Жантөрө Сатыбалдиев саясатчылар арасында совхоз деген каймана атка ээ. Себеби ал СССРдин убагындагы малды көп эсептегендиктенби, же сүйлөө речинде дайыма чарба деген сөздү көп колдонгондуктанбы, айтор саясатчылар ага жогорку каймана атты ыйгарган. Данияр Үсөнов, кыргыз Андерсени. Данияр Үсөновго кыргыз Андерсени деген ысым тиешелүү. Себеби ал өз убагында Акаевдин кланы алып кеткен кыргыз байлыгын кайтарып алып келебиз деген сөздөрүнөн улам ал кыргыз Андерсени аталган. Ошондой эле премьер-министр кызматын ээлеп турганда Кыргызстандын жарандарына бизнес баштоо үчүн $2000 беребиз деген керемет жомоктогудай убадасы үчүн бул каймана ат берилген. Курманбек Бакиев, Невкур Салиевич. Кыргызстандын экс-президенти Курманбек Бакиев Салиевичти жергиликтүү журналисттер көбүнчө Невкур Салиевич деп атачу. Президенттик мөөнөтү бүткөндөн соң ал Минскиге жана россиялык телеканалдарда бир нече жолу интервью бергенден кийин аны бул аты ачык айтылып баштаган. Бул каймана аты экс-президентке чет элдик массалык маалымат каражаттары ыйгарган. Анын бул аты жергиликтүү басылмаларда, интернет булактарында кеңири айтылып келет. Себеби Кыргызстанда Курманбек Салиевич президент болуп турган убакытта журналисттердин көпчүлүк суроолоруна ал дайыма «Не в курсе» деп жооп берчү. Мындан улам экс-президенттин Невкур Салиевич деген аты пайда болгон. Өмүрбек Бабанов, Балапан. Президенттикке талапкерлердин теледебатында Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабанов беткелишип, дагы талапкерлер башка атаандаштарын бирин-бири эл алдында кеп менен сындырууга аракет жасашкан. Сен андай, мен мындайдан. Башталганы талаш. Ким канчалык деңгээлде таза? Менен уланып, ким Максим Бакиевдин досу? Деген суроо кабыргасынан коюлуп, кыскасы ар бири өз президентке абдан татыктуу көрсөтүүгө аракеттенишкен. Жээнбеков дебат учурда Бабановду балапан деп атап жиберген. Мен мамлекеттик иштерди аткарып жатканда сен балапан болчусуң деген. Ошол каймана ат азыркы күнгө чейин айтылып келет.